يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أمي وأبي قيدك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Нурайым Темирбек кызы 3 баланын энеси. Ал бул Бишкек шаарындагы жайгашкан балдар онкология жана гематология бөлүмүндө 2 жылдан бери жүрөт. Себеби анын улуу кызы 7 жаштагы Алияна аты жаман ооруга чалдыгып, коомчулуктун жардамына муктаж. Нурайым Темирбек кызынын айтымында тез арада кызынын дарылануусуна $130,000 жакын акча керектелет. Бирок бул суммадагы акчаны таба албаган эне аргасыздан элден жардам сурап кайрылууда. Менин кызым эң биринчи 2021 жылы апрель айында ошо диагноз коюшкан бизге острый лимфобластный лейкоз B2 варианты деп. Бул жактан бир жыл химия алдык, химия алып жаттык, дарыландык. Бир жылдан кийин амбулаторныйга чыкканбыз. Бирок амбулатордан чыккан менен ай сайын общийден тапшырып аттык анализдерин. 2 айда бир косундан тапшырып аттык. Бүт баары жакшы эле болот эле. Анан кийин могул кайра 2023 жылы апрель айында тишимдеп кызым. Тишимдеп эле уже кайра бияка келдик. Келип эле анализ тапшырсак, анализден баары биздики деген бүт промес чыкты да. Бүт эме чыгып калды, жаман чыгып калды да. Тромбоцит түшүп кетти, аябай 60га түшүп кетти. Анан кийин вот азырда коюшту, тромбоцит азырда коюп жатат да. Азыр эми бизде азыр рецидив деп, азыр биз деген ошо Турцияга же Индияга деп, ошондо мен Турцияда отушат. Турцияга ошо пересадка костного мозгага барган. В основном башталышы мындай эмеге, мындай сөөктөр ооруп баштайт экен башында. Мындай аргы жерлер мындай тромб болуп калат экен, көк болуп калат аргы жактары. Слабость болуп калат да. Бул биздики бир 2-3 күндө ошондой билинди да, эң башындачы. 2-3 күндө ошондой билинди, потому что 2-3 күн мурун бул деген ушинтип ооруп баштаган, такой слабость болуп, ушинтип буту колдор ооруп, ушинтип экен. Анан биз деген сразу же больницага эле алып келсек, сразу же гемоглобин текшерсек, биздин эмебиз деген, биздин деген гемоглобинибиз 30га түшүп кетип, ошо сразу бизге ушундай диагноз коюшкан да, биактанчы. Кызым деген мурда деген мындай, азыр эле ушундай мындай шайыр, мындай открытая, мындай веселая, да, прям позитивная девочка, прям она прям все вперед, да, мындай. Ушундай да, менин кызым азыр до сих пор да ушундай. Азыр бул деген 5 жашында ооруганда, бул деген эмедечи. Мен деген күчтүүмүн, мен айыгам деп бул ушундай, бул бир жыл ушундай, бул ушундай чыкканда булчу. Мен айыгам, мен күчтүүмүн деп. Азыр деген каражат бизге ошо сумманы айтышты, ошо $130,000 тегерегинен эткен да. Бизге негизи деген 1,5-2 ай дешкен. Уже кызым уже бүгүнтөн баштап уже кайра уже слабый болуп баштады. Эми биздин бир жума 10 күн ичинде срочно кеткиле деп айтып атышат да. Ошон үчүн бир жуманын 10 күн ичинде ошо сумманы чогултуп кетиш керек болуп да. Срочно прям. Кайрымдуу кыргыз элинден ошо жардам сурайбыз. Бул сумма аябай чоң сумма экен. Биздин ага деген каражатыбыз жетпей атат чындыгында. Кыргыз элинден ошо жардам сурайм. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлер аркылуу байланыша алат.